Адам эмне жесе ошондон турат деген. Эми ушуга кандай түшүндүрө берет элеңиз? Адам эмне жесе ошодон турат. Бул өзү ошондой. Чындыгында адамдын клеткасы азыктанат да. Ал азыкты тамактан башка жол менен албайт. Адамга жашоосуна керек болгон азык алкымдан гана кирет. Тамак менен гана кирет. Демек адам азыктанып аткан азык эмне болсо, адамдын составы ошол. Эгер адам чочко менен азыктанып аткан болсо, демек адамдын составы чочко. Составы чочко. Эгер адам ит менен азыктанып аткан болсо, анын составы ит. Ал адам кейпиндеги ит менен чоңоюп аткан адам. Ит жеп чоңоюп аткан адам. Адам кейпиндеги чочко жеп чоңоюп аткан адам. Психологиясы да ошондой. Чочко жаныбарлардын ичиндеги эң, мына ислам шариаты боюнча нажас деген түшүнүк бар да, нажас булганыч деген сөз. Чочко менен ит эң оор булганычка кирет. Жиркеничтүү булганычка кирет. Ага караганда адамдан чыккан кан, кусунду, арак, алар караганда орто булганычка кирет. Эми бул эң оор нажас болгон бүгүн биздин тамакка аралашып кетти. Кандайча? Мына дүйнөдө тамак өндүрүштүк масштабка коюлганда, аны сактайт складтарда. Көпкө сактоого туура келет. Демек жаңы проблемалар пайда болду. Тамактын даамын жоготпой, анын келбетин бузбай, анын сапаттарын жоготпой, кантип көпкө сактаса болот? Тамак индустриясында тамак кошулмалары пайда болду, пищевые добавки. Бүгүнкү күндө 1,5 миңге жакын тамак кошулмалары бар. Ошонун 500дөй тамакка түздөн түз кирет. Жана Е деп жүрбөйбү? Е 240, Е 336. Мына ошол Ени карай турган болсоңор, мына ошол арамдын көбү ошакта. Желирующий чочкодон чыккан продукциялар бар. Желе болуп келген. Жанагындай мен айткан кенелерден алынган нерселер бар, красителдерде, боектордо. Жанагындай ишелип арам бар аякта. Арамдан тышкардагы аякта өтө зыяндуулар да бар. Үчүн мен Россия Федерациясынын жана техникалык регламентин карасам, ошол Е кадастрынын өтө көбүн Россия тыйып салган. Бизге келип аткан тамактарды карасаңар, ачык жазылып турат, глутамат натрий. Бул деген адам өлтүрө турган, жана рак кыла турган кошулма. Ачык жазылып турат, чоң тамга менен. Карабай ала берет экен ошондо эле. Халалды кой. Зыянын деле алып жеп атат да. Зыянын деле алып жеп атат. Демек бүгүн биздин элдин тамак жей маданиятын оңдош керек болуп атат. Жана орустарда бир сөз бар. Ар нерсени жей бергенден көрө ачка жүр, ар ким менен жата бергенден көрө өзүң бол деген. Мынау бүгүнкү күндө реалдуулукта ушунун ордун табыш керек. Адам галстук тагып, костюмду кийип, ушундай акылдуу болуп көрүнсө эле, аны ойлойт экенбиз. Ал эмнени жеп чоңойгон адам, эмнени жеп атат, составында эмне бар анын? Кеп ушунда, ал эмнени жесе ошого карап иш кылат экен. Бүгүн кыздарыбыздын биздин элде, мен айтам, ушу чочко кызганбайт дейбиз да. Жаныбарлардын ичинде бир гана чочко кызганбайт экен. Бир гана чочко өзүнүн балдарын системалык түрдө жеп турат экен. Мындан эмне болду биздин аялдарыбызда? Балдарын аборт, өлтүрмөй, туалеттерде тууп таштап кетип атат. Кымындай да кыйналып койбойт ага. Эркектердин аялдарын кызганбай калышы. Бул эмнеден 70 жылдык чочко дегенде. Эми кийинки муунда муну токтотуш керек. Токто болду. Биздин Кыргызстанда топудай болгон гана элбиз. Кудай сүйгөн элбиз, жакшы элбиз. Биз дуаларыбыз кабыл болсун десек, өтө буга кылдатма эмне кылышыбыз керек.